келет мындай маселе. Кече жакында Казакстан Республикасынын Астана шаарында өткөн аралды сактап калуу эл аралык фондунун негиздөөчү мамлекет башчыларынын кеңешинин жыйынында айтылды. Чын эле ушул жалпы Борбор Азия чөлкөмүндө дүйнөдө глобалдык маселеге айланган суу маселесин, суу ресурстарын сактап калуу, гидроэнергетикалык потенциал жана экологиялык маселелер ургалдуу биз талкуулай турган маселелерге айлангандыгын дагы бир жолу эсиңиздерге салып кетмекчибиз. Бүгүн ушул теманын үстүндө талкуу жүргүзөлү деп турабыз. Биздин студиябызга келген конокторду тааныштырып өтөйүн. Техника илимдеринин доктору профессор Кеңешбек Алымбеков биздин студиябызда. Саламатсызбы агай? Куш келипсиз. Муну менен катар география илимдеринин доктору профессор Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз Улуттук университетинин ректору Доктурбек Чонтоев бизде конокто. Саламатсызбы? Физика, математика илимдеринин доктору профессор Каныбек Осмоналиев агайыбыз студиябызда. Саламатсызбы? Муну менен катар Кыргыз Республикасынын финансисттер жана экономисттер ассоциациясынын төрагасы, Бишкек финанс экономикалык техникумунун директору, экономика илимдеринин доктору профессор Гурас Жапаров студиябызда. Саламатсызбы? Биздин талкуулай турган темабыз өтө глобалдык тема. Бул Борбор Азия чөлкөмүндө эле эмес, жалпы ушул дүйнөдө көйгөй жараткан мөңгүлөрдүн азайышы, суу ресурстарынын азайышы, аны туура пайдалануу деген сыяктуу маселелерди биз эле эмес, башка өлкөлөрдө дагы чоң глобалдык тема катары көтөрүшүүдө. Борбор Азияда суу ресурстарынын азайышы бүгүнкү күндө канчалык олуттуу көйгөй болуп турат? Кеңешбек агай, сизден баштайлы. Бул саммит бекеринен мына кече бүгүн 2-3 күнөн бери иштеп атат. Бекеринен ачылган жок, себеби Орто Азия өлкөлөрүнүн жалпы аянтына алып караганда дагы, анан ар бир республиканын өзүнчө алып караганда дагы жылдан жылга суунун жетишсиздиги байкалып келатат. Суунун жетишсиздигин биз каяктан байкап атабыз? Албетте биринчи кезекте эле мынабы айыл чарба азыктарын өндүрүүдө, айыл чарбада, дыйканчылыкта, мал чарбасында ошо суунун канчалык керектүү экендиги, бирок ошонун жетишпей аткандыгы ошол жактан белгилүү болуп келип атат да. Анан экинчи жагы бул суунун мындай элге, мындай турмуш тиричилик жактан дагы пайдаланууда да жетишпегендиктер болуп атпайбы? Жылдан жылга азайып келатат. Мындайча айтып атканда, бул саммиттин мааниси абдан зор. Бул мындай саммит ушу суунун азайышына байланыштуу экологиянын дагы өзгөрүшүнө карата ушундай саммит биринчи жолу болуп атат десем да жаңылышпаймын. Анан кичине кошуп айта турган нерсе, ушундай маселелер экологияга байланыштырып туруп суунун пайда болушу, суунун ошо жыйналышы, керектелиши, канчалык ошону экономикалык жактан, технологиялык жактан ошону сууну туура пайдаланып кетиш, бул маселе биздин Кыргызстан үчүн дагы абдан маанилүү болгондуктан, ушундай жыйындар биздин өзүбүздүн республикада да болсо жакшы болот эле да. Себеби биз Кыргызстанды Тажикстан менен катар баары айтат го, суунун башында турган өлкөлөрсүңөр деп, силерге мындай көйгөй жок болсо керек деген мааниде суунун ылдый жагында турган өлкөлөрдөн кээ бир ошо окумуштуулары, эксперттери ушундай сөз кылат. Силерге эмнеге силерде ушундай кыйынчылык болушу мүмкүн эмес депчи. Бирок бизде да кыйынчылыктар болуп атпайбы? Мына мөңгүлөр ээрип атат деген канчалаган маалыматтарыбыз бар. Ошо чогулган суунун көпчүлүгү башка республикаларга кетип атат. Мына кече президент Садыр Нуркожоевич айтпады өзүнүн баяндамасында, ошо 50 миллиард куб суу Кыргызстанда чогулса, кору ошончо болсо, анын 12 миллиард эле Кыргызстандагы алып, Кыргызстанга керектелип атат. Ошонун ичинде баардык керектелүүчү тармактары бар. Ошо сугаттан баштап, жайыттарда малды сугаруудан баштап жүрүп отуруп, ошо жана турмуш тиричилик, анан мына өнөр жайда колдонуучубуз, ошонун баарын кошкондо болгону 12 миллиард куб биз колдонот экенбиз дагы. 38 миллиард башка өлкөлөргө кетип атат. Бирок эми албетте суу бул баягы жаратылыштын берген, Кыргызстанга берген жакшынакай белеги деп койсок болот. Бирок аны биз токтото албайбыз. Бирок ошол
өзүбүз дагы ошо чын эле суунун башында туруп эмне үчүн бизге суу жетпей атат. Анан баланча жерде ушул эле Бишкек шаарында деле сууну токтотуп болот. Бир нече күндөн кийин, 2 күндөн кийин дагы башка шаарларда суу токтотуп болот деген маалыматтарды угуп атпайбыз. Ошондойго эмне үчүн келип калдык? Мына саммиттен кийин биз ушуну жакшылап иликтеп, анан Кыргызстан үчүн көп бир жыйынтыктарды чыгарышыбыз керек. Тодурбай агай, ушул суу тартыштыгы, мөңгүлөрдүн азайышы жана биз жогоруда айтып аткан маселеге ылайык биз жалпы илим чөйрөсүндө климаттык өзгөрүүгө байланыштуу маселе деп негиз кылабызбы, же дагы бир башка адам фактору жана башка бир топ негиздемелер барбы? Анан Астана шаарында өткөн ушул кеңеш менен жыйынында айтылчу сөз мурда эле айтылыш керек беле? Бүгүнкү күндө президент тарабынан айтылган сөздү сиз кандай кабылдадыңыз? Туура, рахмат, дайыр жолу саламатсыздар. Чындап эле ушул кечээ Астанада биздин президентибиз абдан туура, анан 30 жылда эч ким айта албаган сөздү айтты деп айтсак болот да. Бул жөнүндө окумуштуулар дагы, ошол бул тарапта изилдеп жүргөн адамдар да Турдакын Усубалиевден баштап, Дүйшөн Маматкановдон баштап айтып келишкен. Бирок ушундай чоң деңгээлде жанагы ушул биздин 50 миллиард деп аткан, бул 50 миллиард жана дарыя суусу жөнүндө речной сток деп коет. Дарыя суусу жөнүндө эле болуп атат. Дарыя суусу жылына ошо 50 миллиард метр кубтун тегерегинде пайда болот дагы. Биз кээде өзүбүздүн эле ички жана кайтып аткан 12 миллиард жөнүндө сөз кылып атабыз да, агып чыгып аткан жактан сөз кылбай атабыз да. Агып коңшуларга чыгып аткан Борбордук Азиядагы Кыргызстан жалгыз мамлекет, бизди көздөй бир тамчы да суу агып келбейт, бизден коңшуларга агып чыгат. Ошол коңшуларга агып чыгып аткан суу үчүн Союздун убагында Москва аркылуу компенсация алып турчубуз. Бул 90-91 жылдарда жоюлуп кеткен дагы, төлөнбөй калганда биздин суулар ошондон бери агып келген. Ошол компенсационный механизмди кайра төлөнбөй келген да. Ошондуктан мен дагы ошол жанагы Илимдер академиясынын суу проблемалары жана гидроэнергетика институтунда 6 жыл иштеп, ошол агайдын жанында жүрүп, ушул Кыргызстандагы, то есть Борбордук Азиядагы суунун бөлүнүшү боюнча мен дагы специализация алгам да. Анан бул жерде дагы бир мындай причина бар. Кээде элге түшүнүксүзүрөөк болуп атат болуш керек, жана суунун жетишсиздиги, тартыштыгы деп. Суу Борбордук Азиянын территориясы географически алганда бир территориялы ошол эле бойдон турат. Жанагы биз айтып аткан цифралар сууда бир аз өзгөрүү болушу мүмкүн, бирок основной суу турат ошол эле бойдон. Бирок суунун потреблениясы көбөйдү. Мисал үчүн мен монда илимде бир фактылар бар да. Биринчи мисалы өткөн кылымдын жана 84-85 жылдары Борбордук Азияда жана 5 мамлекет территориясында болгон 24 миллион калк жашаса, бүгүн ошол территорияда почти 5-6 өсө. Ошондуктан суунун тартыштыгы пайда болду. Экинчиси бул жанагы климаттын өзгөрүшү. Бул эми да сөзсүз түрдө бул дүйнөлүк процесс болуп атат. Биринчиден температура көтөрүлдү, экинчиден ошол жанагы мөңгүлөрдүн тез эрип атышы, жанагы жерде президенттин эмесинде айтылып атпайбы, цифраларда 16% деп. Ал эми биздин институттун данныйлары боюнча жанагы биз почти өткөн кылымдын 50 жылдан бери наблюдать этип келген жана Карабаткак деген опорный ледник бар. Анын данныйлары боюнча 18%тен 28%ке чейин жок болуп кетти. Ошондуктан бул жана 16% деп аткандагы средний показатель. Экинчиси жанагы дарыя сууларынын коңшуларга агып чыгыш боюнча ушул компенсацияга барышыбыз керек деп ачык ушундай жогорку деңгээлде биринчи жолу айтылып аткан. Потому что билесиздер, саясий абалга жараша мурун айтканда бул боюнча биз суроо маселени көтөргөндө эле Өзбекстан болбосо Каримовдун убагында укпай туруп кетишчү. Кечөө ушул жогорку трибунадан биздин президентибиздин ачык болгондой айтышы, бул Борбордук Азиядагы бул процесс улана берет. Суунун кризиси, суунун дефицити ушундай темп менен кете берсек улана берет. Тем более мына азыр жанагы биз Кыргызстан жана Сырдарыянын 40%-ын беребиз. 40% суусун беребиз. Биздин суу менен фактически алдый жактагы Сырдарыянын жээгиндеги мамлекеттер пайдаланат. Ал эми Амударыянын мына бүгүнкү күндө жана Афганистан буруп баратпайбы канал. Эгер алар 30%-ын ала баштаса, бул кризис күчөйт. Ошондуктан ушул кризис күчөгөнгө чейин Борбордук Азия мамлекеттери бир
диалогко келишибиз керек дагы, анан бир оптималдуу, рационалдуу пайдалануунун жолдорун чогуу иштеп чыгышыбыз. Уже баягыдай эле эскиче ар ким өзүнө тартып, ар ким өзүнүн интересин кыла берсек, бул жанагындай бир спорный моменттерге алып келиши мүмкүн. Ошондуктан бул боюнча биз бир канча жолу айтканбыз. Мен өзүм дагы бир жолу Ташкентте бир академия наукасында бир доклад менен выступать этип атканда айтылган, бир канча жолу жанагы мамлекеттик деңгээлдеги жанагы рабочий группаларда да булар айтылган. Бирок коңшулар билишет бул маселени, бирок ошонун чечүүнүн жолуна келгенде эле кичине артка чегинип унчукпай туруп беришет да. Анан жана Кыргызстандын позициясынын бир кичине уттуруп аткандыгы, биз ушунун арасында жүрүп ошол маселелерди көтөрүп атып, мен билип калганым 4 мамлекет биригип алып жанагы эле МФСА боюнча, азыр Кыргызстан чыгып кеткен МФСАдан кайра келип деп атпайбы? 4 мамлекет биригип алып Кыргызстандын койгон жанагы требованияларын аткарылбай келген, ошондуктан Кыргызстан чыккан. Эми азыр суранып атышат, биздикилер даярбыз келгенге, бирок ошол МФСА бардыгына бирдей иштей турган болсо, анан ошол биз предлагать эткен проекттер Кыргызстан үчүн да иштей турган болсо, биздикилер даярбыз деп атышат да. Курастыр билиңизчи. Президент Садыр Жапаров экологиялык коопсуздукту сактап калуу бул мамлекеттердин өз ара кызматташтыгына байланыштуу деди. Бул канчалык реалдуу ба? Азыр рахмат сурооңузга. Международный фонд спасения Арала деп Доктурбек Токтосартович айтып кетпедиби? Ошондо Арал деңизин сактап калуу фонду бар да. Ошону биз калп айтпасам бир 16-жылы кошулган эмеспиз, кошулбай койгонбуз. Анан көчө ошогону президентибиз да айтып кетти, ошону реформа жасаш керек. Анан биз көрөбүз дегендей. Бул биринчи маселе. Экинчи маселе, президент дагы бир нерсеге токтоду. Биз 2% ички дүң продукциядан акчаны бөлүп атабыз суу тармагына, Кыргызстандын ичиндеги суу тармагына. Бул аябай чоң акча. Мисалы 1 триллион болсо, элестетип коюңуз, канча где-то бир 20, эми мен мурдагы данныйларды бир 23-24 данныйларын айтып коеюнчу. Примерно Кыргызстан бир 250-260 миллион доллар коротот да. Бардык суу ирригациясына, суусуна, кармалышына, энергетиканын жанагы суу топтомуна, зарплатасына, деги эле баарына да. Анан биз чыгым кылабыз, өзүбүз баягы негизги суу сактагычтарды энергетикалык режимде иштетебиз дагы, анан ылдый төгүп беребиз да, биз өзүбүз энергияга чыгып алып. Эми жерден баягы бир нерсе бар да, экономикалык механизмдери кандай? Ушул маселени көтөрүшүбүз керек да, Орто Азия чөлкөмүндө. Анан биздин президент айтып кетти, ошону мисалы Кыргызстан бир аянтча түзүп, келге сүйлөшөлү, Тажикстан, Кыргызстан, Өзбекистан, Казакстан болуп, биринчи диалог түзүш керек да. Диалогду баягы көбүн эсен биздин кошуна мамлекеттер, ылдый жагыбызда турган мамлекеттер. Алар бир саясатты карманып алышкан, суу бул Кудай берген продукция депчи. Анан анчы биз эмнеге төлөмөгө элек деп бүгүнкү күнгө чейин келди да. Анан эми төлөсөңөр, конечно, төлөп эле койсоңуздар болот, бирок айта кетчү нерсе, эртеңби же бүрсү күнүбү аябай чоң проблема болот да. Кыргызстан кандайдыр бир деңгээлде бир 30-40, может быть 60 жылга чейин ушул темп менен кете берсе, биз өзүбүздү суу менен сактаган кудуретибиз жетет. Бул Казакстандын түштүк жагы, Өзбекстандын Ферган өрөөнү аябай кыйналат да. Негизи аябай кыйналат. Аябай кыйналат деген сөз, суу жок болот. Фактически жок болот. Жана агай айтып кеткен, Афганистан жанагы проектисин бүтүрүп койсо да, буруп кетсе, Кош Тепе деген чоң каналды салып атышат. Ошон үчүн азыр президент айтты, бардык мамлекеттин президенттери жана башка бул менин оюмча биздин президент укту окшойт, анан диалогко келели деген сөз да.
келип эми чечели ушул маселени. Биз Казакстандан кышында энергоресурсту сатып алабыз. Кызылдай акчага. Сатып алабыз кадимкидей эле. Бизде азыр энергоресурс жетишпейт азыр бүгүнкү күндөчү. Примерно 3,5 миллиард киловатт саат сатып алабыз да. Где-то 5,5-6 сомдон да. Анан ички энергия потреблениеге берип атпайбызбы? Ооба. Анан бул жерде дагы жакшы түшүнүш керек. Бул экономикалык механизмдерин биз Орто Азиянын специалисттерине ортого салсак, бир келишимге келебиз го деп ойлойм. Ученыйлар түшүнүп эле турат. Вот саясий компонентти түшүнбөй атат да. Вот ушуну биздин президент Садыр Нуркожоевич жеткирди окшойт деп ойлойм да. Кошумчалайын деп атат окшойт. Эки жерине кошумчалап коеюн, чтоб элдерге түшүнүктүү болсун деп. Жанагы экономический механизмде 250 миллиондун тегерегинде жылына затрата кылып атабыз деп атпайбы Кыргызстан бюджетинен. Бул как раз таки ошол жанагы гидротехнический сооружениялардын содержаниясына кетет. Биз аларды, например, ошонун ичинде эле токтогул, аны биз кармап атабыз дагы, жанакындай бир эменин баарын кармап, сууну коңшуларга агызып берип атабыз. Ошого компенсация катары или жардам бергиле деп атабыз. Экинчи моменти жанакы энергетический анан ирригационный деп атканы. Эгерде чындап эле Союздун убагындагыдай кышкысын Кыргызстанга, Бишкекке энергетический ресурстар менен коңшулар жардам бергенде, биз кышкысын аларга жанакы сугатка суу кереги жокто сууну агызып таштабай, сууну чогултуп берет элек да. Ушуну түшүнүп турган уже убакыт келди деп ойлоп атам да. Суунун башында ким турат? Анан көбүнчө ошол кайсы потенциалдан биз сууну пайдаланып атабыз деген маселе. Анан ушуну туура мындай бир анализ берип, баа берүү эл аралык фонддун милдети да. Бүгүнкү күндө ошол жанагы фонд деп атабыз. Ошол фонд канчалык деңгээлде өзүнүн реалдуу милдетин аткарып атат? Мындай да. Кане Гусунович. Менин ушундай бир ишенген өзүмчө бир жагым бар. Ар кандай нерсеге илимий подход кылыш керек да. Советтер Союзун андай деп, мындай деп мактайбыз, сыймыктанабыз кээ бир жасаган иштердин ичинде ошондой болгон. Бирок ошол кезде эле абдан чоң жаңылыштык кеткен. Ал жаңылыштык ошол Сырдария бассейнин эффективдүү эмес пайдаланууга жол берип коюшканда, натыйжада Арал деңизи азыркы абалына келип атат. Эми кандай чоң баягы энергетикалык башка эмелерди моюнга алып, акчаны чачып, кайтадан калыбына келтирүүгө аракет кылып атабыз. Аны мурда калыбына келтире алабызбы? Көптүн баары ошондо. Мен азыр бул спикерлер сүйлөп атканда бир нерсе эсиме түштү да. 2012 жылы, анда мен 5-акылыштын депутаты элем, биз атайын маселе көтөрүп, бир суроону койгонбуз, суунун башы деп калбадыңызбы? Суу бул товарбы? Мисалы үчүн газ товар, нефть товар, суу товарбы? Деп бир 5-6 депутат көтөрүп чыкканбыз да. Андан кийин эле азайып отуруп бир 2-3 калдык. Бул деген саясий прессинг болду да. Бул бекеринен болбойт. Мисалы үчүн суу жок болсо, ошол эле газдын абалы эмне болот, нефттин абалы эмне болот? Мына азыр Докторбек Токтосаров абдан жакшы айтты да. Өзү ар кандай нерсенин эволюциялык мындай бир тарыхы бар да. Ошол биздин ошол академик Дүйшөн Маматканов баштаган, мен ал киши менен да бир 2 жолу мындай илим жана турмуш теле берүүсүндө маектештим. Ошондой эле чырылдап, ыйлап жүрчү ал киши. Сары жаз боюнча ал кишинин кандай ушундай бир эмелер бар эле. Бир эле Сырдария бассейни эмес, биз Киров суу сактагыч аркылуу Казакстанды сугарып атабыз. Папан суу сактагыч аркылуу Өзбекстандын жарымын сугарып атабыз. Орто Токой суу сактагыч аркылуу дагы кетип атат да Казакстанга. Ушулардын баардыгы мен бала кезде көрүп калдым. 63-64 жылдары Токтогул өрөөнүн. Кандай өрөөн эле. Бирок суунун башы эле да. Андан азан эмне кылдык? Токтогул кесин салдык. 19 кубометр, миллиард кубометр менимче. Анын бассейни. Анын 50 миллиард кубометр Кыргызстан боюнча 19 жылда Токтогулда болуп, кандай сонун жерлер басылып кетти. Папанды көрүп калдык, Орто Токой, Киров суу сактагычы. Бирок ушулардын баардыгын ошол парламенттин заседаниясында
абдан катуу эме кылып токтом кабыл алганбыз. Ошондо Дүйшен Маматканов агай, дагы Сатылганов деген жигит, анын орун басары экен, азыр директор болуш керек. Алар келишип бизге укмуш сонун нерселерди айтышкан да, факты менен. Ошонун баардыгын синтездеп келип, президентибиз кече Астанада ачык айтып салды да. Мынандай болуп атат. Андан кийин анан Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев айтып атпайбы, бизге кайта келгиле, мамиле кылалы. Президент Токаев айтып атат, баягында эмне түзөлү деди, фонд түзөлү деди. Бирок ошонун баардыгына менимче биз өзүбүздүн талабыбыз менен, мынакей ректор мырза айтып атпайбы, канча акча кетип атат, содержать эткенин эле канча акча кетип атат. Ошондо өзүбүздүн талабыбыз менен, өзүбүздүн кызыкчылыгыбызды коюп, тең ата сүйлөшүп жасабасак болбойт. Мына Ысык көл жөнүндө сөз болуп атат, ал жөнүндө балким суроолор болор. Мен бир нерсеге таң калам да, эсиңиздерде бар, Совет Союзунун учурунда 80-жылдары баягы түндүктөгү Енисей, Об дарыяларын эмени көздөй, түштү көздөй бурабыз деген бир мега проект болгон. Каспийдин Карабагаз кол жанындагы, Каспийдин эмес түшүп кетти окуй деп, Карабагаз колду Каспийге буруп коюп, ал көлдүн орду жок болду. Ошого нерселердин баардыгы менимче илимий подход негизинде болуш керек. Кыргызстан өзүбүз илимий прогноздор жасайбыз, а бирок 5 мамлекет биригип туруп ушуну жасаса кандай болот эле? Мисалы үчүн туура айтып атат, Афганистан бир эл алып кетип атат азыр Амударияны. Менимче кечеги биздин президентибиздин мына кайраттуулук менен койгон талабы, мен сунун башында турам, биз менен да эсептешкиле. Керек болсо биз дагы өзүбүздүн мындай катуу талаптарды коюп, анан силер менен тең ата сүйлөшөбүз дегендей түшүндүм да мен. Кеңеш берсең кожойчу. Ушул Каныбек Исмаилович айткандай чын эле эмне үчүн буга чейин ушул суу эми баардык эле адам баласынан баштап жан жаныбардын баардыгына тең эле курт кумурскага чейин суу деген суусуз жашай албайт. Анан ушул көйгөйдү олуттуу маселени түшүнүп туруп, эмне үчүн бир пикирге келе алышпады экен дагы ушул маселени ортого коюп, бир башынан ушул Арал деңизи азайып кеткенге чейин, Ысык көл канча метр арылап кеткендиги үчүн кеткенге чейин, мисалы суу башындагы Кыргызстан ушунчалык сөз кылганга чейин эле биргелешип бир маселени чечип албады экен. Эмне тоскоол болду экен? Бул жерде эми мен дагы Каныбек мырзанын айтканына кошулат элем да. Ушу биздин Кыргызстанда жалгыз жана суу боюнча бир гана институт иштеген. Бирок алар көбүнчө ошо суунун бассейндерин, ошонун топтолушун, керектелишин, жанагы физикалык география жагынан көбүнчө изилдеген болуш керек деп ойлойм да. А бирок сууну деген колдонуучулар көп болбодубу, керектөөчүлөр. Ошол эле ошо сугат системасы биздин Кыргызстанда канчалаган жерлер Кыргызстандын бардык чөлкөмдөрүндө сугат системасыз иштебейт. Дыйканчылык, туурабы? Багбанчылык, мынабы мөмө жемиштерди өстүрүү бүт ошо сугат системасында. Анан ошо сугаруу системасы кандай болгон? Коромжулукка учураганбы көп жылдардан бери? Же учурабаганбы? Ушул маселе дагы кичине азыраак изилденип келген болуш керек. Ошон үчүн ар ким каалагандай, мисалы бир эле областтын аймагында, ушу мен билгенимди айтып атам да, бир райондо суу көбүрөөк болсо, алар каалагандай будайын, картошкасын жана башка өсүмдүктөрүн сугарып алган, а жанындагы экинчи райондо суу бир аз тартыш болсо, алар сугара албай, өсүмдүктөрү өстүргөн түшүмү төмөн болуп, өсүмдүктөрү жакшы өспөй калган. Ушундай маселелер көп болгондо, сарамжалдуулук деген сууну пайдаланууда жок болуп келген. Анан өндүрүш экинчи керектөөчү. Канчалаган өндүрүштөр иштеп келди бизде. Баардык өндүрүш суу менен иштейт. Ошо суу канча кетип атат, аны деле ошо биз кеңирчиликке салып ошо изилдебей келсек керек деп ойлойм. Анан үчүнчү маселе жана агындуу сууларды кайра иштетүү. Ушул жагы дагы ошо илимий техникалык жактан негизделбей, эмгичекти мына көп эле жерлерде агынды суу же мына бир мындай атайын жасалган жерлерге куюлат экен, Ысык көлдө кээ бирөөлөр пансионаттар көлгө эле куюп атат деген сөз бар. Ошондой фактылар бар, сөз эле эмес. Ошон үчүн агынды сууларды көп өлкөлөрдө кайра иштетип, ошо айыл чарбасына колдонот, техникалык суу катары көп эле колдонуп атпайбы? Ошол маселе иштелип келген эмес.
Анан да эң маанилүү нерсе бул турмуш тиричиликтеги сууну колдонууга биз мындай маалыматтык, тарбиялык иштерди эч убакта колдонгон эмеспиз. Суу бекер болгон көп замандарда. Крандан агып атканда каалагандай жуунуп, каалагандай сууну пайдаланып ошентип келгенбиз да. Анан азыркы күндө деле мисалы мен студенттерге да айтам. Мына Япониядан көрдүк, Америкадан, Германиядан, Финляндиядан көрүп атабыз. Сууну кантип мисалы өзүн жуунганда колдонуш керек. Түркияга барган азыр кыргыздардын баары Түркияга барып келди. Мына көрүүчүлөр менимче макул болот. Жылжып гана агат, бирок өлчөлүү агат. Японияда, Түштүк Кореяда, Кытайдын тигил жагында, чыгыш жагында ушундай да турмуш тиричиликке сууну пайдалануундагы биздин эл көп мындай капарына албай келгендиктин негизинде суу жетишсиз болуп калып атпайбы. Анан азыр жанагы сууга өлчөө киргизип, анан баланча жерин токтотобуз деп койсо, бир күнгө же бир 5-6 саатка ошондо эл бир аз капа болуп атат. Ошон үчүн бул ишти дагы мындай элдерге таалим, тарбия катары сууну кандай пайдаланыш керек. Ошону айтып, жаштарга өзгөчө, бала бакчадан баштап, мектеп окуучуларына, студенттерге, деги эле ар бир Кыргызстандын инсаны ушуну мындан ары биле жүрүш керек да, аң сезимде болуш керек. Себеби мына дүйнөлүк мисалы азык-түлүк программасы бар да. Анан ошолордун анализи боюнча биздин суусу көп деген Кыргызстанда дагы 2050 жылдан ары карай, кээ бирөө айтып атат 2040 жылдан ары карай деле суу абдан тартыш болот депчи. Ошондо суунун тартыштыгы жүрүп отуруп ошо азык-түлүк коопсуздугуна бузулушуна алып келет. Азык-түлүк коопсуздугу деген эмне? Себеби ар бир азык өстүрүлгөндөн баштап кайра иштетип элдин дасторконуна жеткиргенге чейин ушу суу менен байланышкан. Суу менен аралашкан, туурабы? Суу болбосо мөмө жемиш болбойт, мөмө жемиш болбосо ширелер болбойт, башка азык заттар болбойт. Суу болбосо мал жакшы эт албайт, жакшы сүт бербейт. Ошонун баары мына биз ушу алдын ала айтып, мындай мерчемдеп ушуну эл арасына түшүндүрө башташыбыз керек. Мына берекел Астанада болгон ушу экологиялык саммит сууну эле айтылган жок. Суу эле боюнча сөз болгон жок. Ал жерде мисалы жаңы технологиялар колдонуу, жашыл технология деп атабыз. Биз мына жашыл экономика деп Гурас мырза жакшы билет. Биз экономисттер менен чогуу иштешип калганда азыр дагы ошого келип атабыз. Жашыл экономика болбосо жашыл мындай турмуш жашоо болбойт да. Жашыл соода болсун деп айтып атабыз. Азыр жашыл турмуш. Жашыл деген эмне? Ошо эң биринчи кезекте ошо сууну туура пайдаланып, экологиялык зыяндарга алып келбей турган технологиялык экономикалык саясат. Ошону биз Кыргызстанда азыр эми мына колдонбуттан алып жана айтканымдай ошо өзүбүздүн ичибизде дагы биз кандай кылганда сууну жакшылап сарптай алабыз, кайсы жерде биздин суунун мындай булактары бар, аны кандай колдонобуз, анан канчасын албетте коңшу өлкөлөргө сатабыз, товар катары деп, же болбосо башка бир нерсеге алмашабыз деп. Анан Казакстан президенти да ошо кечээки саммитте айтты го, Кыргызстанды мисал кылып, биз булардан суу алып атабыз, бирок биз нефть, газ берип атабыз деп. А бирок ошо канча өлчөмдө берип атат, аны деле биз эсептешибиз керек. Биз сууну алар канча сураса, мен билишимче ошончо берип атабыз, туурабы? Мына Киров суу сактагычынан, Орто Токойдон кетип атат. А бизге канча газ, нефть берип атат Казакстан? Ошо мындай тең салмактуулук барбы? Ошону мына экономисттер изилдеп чыгыш керек. Себеби биз азыр Россиядан, Казакстандан көп алып атпайбыз нефть менен газды. Туурабы? Мунай заттарды. Ошон үчүн бул жерде ошо көптөгөн аналитикалык, илимий көптөгөн иштер алдыда турат. Мына саммит бизге Кыргызстан үчүн, Кыргызстанды мына окумуштуулар отурабыз, биздин ишкер чөйрөлөр көрүп аткандар, жалпы эле эл ушул саммиттен кийин суунун мындан аркы болушу,
табигый булак катары. Анан аны кантип пайдаланышыбыз керек? Бул биздин терең көңүлүбүздө болуш керек. Себеби азыр суу бул бир кезде алтындан да кымбат болот деп мына араб мамлекеттерине барып көрүп атабыз, жакын чыгыш өлкөлөрүндө. Алар ушул күндө сууну алтынга барабар кылып, жанагы ар түрлүү бизде кымбат болгон ичимдиктер бар го, ошол ичимдиктерден кымбат сатып алып атпайбы, көрдүңүздөрбү? Таза суу. Ошол заманга биз дагы келатабыз, жакындап калдык. Ушул маселени ошон үчүн жакшылап мындай эл алдына дагы, илимий чөйрөдө дагы, ишкерлер чөйрөсүндө дагы ушул маселе көтөрүлүшү керек. Арал деңизи азайып кетти эле дейбиз. Канчалык деңгээлде азайып, анан ошол толтуруу мүмкүнчүлүгү барбы? Географ катары агай. Бул жаратылышта бир жолу экологический нарушение башталгандан анан кайра первоначальный абалына алып келген мүмкүн эмес. Где-то можно регулировать этсе болушу мүмкүн. Бирок Арал деңизи бүгүн уже жанагы акыркы нугунда бир суу бар деп атышат, бирок ал фактически Арал деңизи бүгүн спасать этчү да, жөнөкөйлөтүп айтканда. Жана фонд спасения Арала деп атпайбы, ал жакта сактай турган уже эч нерсе калган жок да. Анан мен бул суу боюнча агайды кошумчалап ушул эмне үчүн чечилбей келди дегенге жооп бергим келип атат да. Муну чечебиз деп ушул акыркы 30 жылда көп эле встречаларда болгон, жанагындай бир документтерде кабыл алынган, даже 98-жылы 5 мамлекет кол койгон документ да бар. Да, ал документте биздин Кыргызстан үчүн 1-2 пунктунда невыгодно жерлери бар, бирок ал документ кагазда эле калган, иштеген жок. Если ошол кагаз 98-чы кагаз иштей баштаганда, ошол жерде бир пункт менен даже жазылган жана компенсационный механизм, определенный бремелер жардамдашалык чогуу, хотя бы ушул жана чоң гидротехнический плотиналар чогуу содержаниясына жардам берилди. Бирок аткарылган жок да. Анан мен дагы ушул өзүмдүн опытыман бир мындай айткым келип атат. Ошол жанагы 5 мамлекет, Казакстанды, Өзбекстанды, Кыргызстанды, Тажикстанды, Түркмөнстанды 5 борбордук азияда мамлекет одновременно баарынын потребностин канагаттандыра турган жолу жок. Ошондуктан мен мындай айтат элем, азыр бүгүнкү күндө иштеп аткан биз Кыргызстан менен Казакстандын, Кыргызстан менен Өзбекстандын ошондой жана или двухсторонний, или трехсторонний договорлорго барышыбыз керек. Ошол жерден бассейновый управление алып келишибиз керек да, анан детально каралыш керек. Например, агай туура айтып атат, канча деңгээлде суралып. Например, Орто Токой суу сактагычында где-то почти 360-450ге чейин суу топтолот, миллион куб да. Бул Кировкада да ошондой токтолот. Чуу талас экөө тең Казакстанды көздөй акчуйду. Бирок Казакстан ушунча жылдан бери сууну алат дагы, сиз айтып аткан жана эквивалент кандай акчаны берип атат дегенге мен мынтип айткым келип атат. Алар берип атабыз дейт. Например, эми азыр бүгүнкү күндө билбейм канча болду. Мен иштеп жүргөндө жана 2010-11 жылда $70,000 ошол жана Орто Токойдон 400 канча миллион куб суу алган үчүн берип. Ошол акчабы. Ошол $70,000 жанагынча сууну алып, ал фактически бир 5-10 КАМАЗ алманын баасы деп койсок болот да. Мына ошого биз суубузду берип келгенбиз. Ошого, например, жанагы мамлекеттик комиссиялар иштеген да. Или ошол акчаны мен кийин даже атайын аркасынан ошол акча каяктан каяка келип түшөт десек, ал акча Кыргызстанга келип түшкөн эмес. Тиги Казакстан Минфини ошол жана департамент водный хозяйство бөлөт, департамент водный хозяйство келип, бул биздин водохранилищаны жана аксап сырдап коюп кетишет, анан мына момча услуга оказали деп атат да. Ошондуктан муну чечүүнүн жолу, азыр мен жана ушул ситуациядан пайдаланып айткым келип атат, биздин президент менен Өзбекстандын президентинин ортосунда акыркы жылдары бир абдан жылуу достук, жакшы мамиле тургандан пайдаланып, биздин жанагы 38 миллиард куб суунун 23-24 миллиард Өзбекстанга айтып аткандан ошолор менен детальный прорабатывать этиш керек да, мындай двухсторонний договорго барышыбыз керек. Ошол жерден анан бааларды так эсептеп. Экономикалык жактан Курасагай ошондой жана Кеңешбек Асанкожоевич айткандай, чын эле ошол экономикалык жактан маданияттуу бир Өзбекстан менен, Казакстан менен жанагы сен нефти берип атасың, мен суу берип атам деген сыяктуу өз ара чечишип алуу мүмкүн дагы. Мүмкүн. Ачыгын эле айтайын, эми биринчиден мындай болот атпайбы? Азыр Кыргызстанда мурдагы айыл чарба министрлигинин башына суу ресурстары деп коюлган да. Биздин президент ошентип койду да. То есть бизге приоритеттүү суу маселелери деген сөз да, бул отдельно чоң министерство.
туурабы? Эми ал суу ресурстары десе эле баягы айыл чарбада колдонгон суу экендиги. Биз Кыргызстан суу менен жашайбыз да. Бул бир маселе. Экинчи маселе, Каныбек Осмоналиевич айтып атпайбы, суу бул товарбы же товар эмеспи депчи. Бүгүнкү күнү мына 26-жыл болду, уже баары эле сууну товар деп калды да. Каалайбы, каалабайбы, уже келди да. Түшүнөбү, түшүнбөйбү, уже келдик ушугачы. Эгерде мындан ары жок, суу товар эмес, Кудай берген деп жата берсе, анда биздин дагы, Тажикстандын дагы өзүнүн ички керектөөчүсү, саясаты башкача болуп, кандайдыр бир нерсеге оор абалга барып калышыбыз мүмкүн. Бүгүнкү күнү суу дипломатиясы деген саясатыбыз бар. Биздин тышкы иштер министрлигине. Ошол суу дипломатиясына сөзсүз түрдө чоң бир экономикалык концептуалдуу бир нерсе керек. Анын айтып эле атабыз, көбүн учурда менин оюмча чиновниктер мындай көп укпайт окшойт деп ойлойм да. Күнүмкү кагаз көп да аларда. Входящий, исходящий келет, ниңдеп аларды карабайт да, мындай концептуальный бир маселелердичи. Ошон үчүн бияка илимий бир чоң эң башталгычы бир илимий практикалык конференция керек дейм да, менин оюмча. Азыр бизде июнда ШОС болот. Ушуну да повесткага койсо, биз тарап, эгерде бар болсо. Анан бир күзүндө сүйлөшсөк, бир чоң площадканы организовать этсек, ушу суу маселелердин компенсациялык механизмдери же экономикалык механизмдери дейбизби, баарыбыз чогулуп алып, хотя бы башташ керек да. Кыргыздар биз өзүбүздүкүн сүйлөп, Тажикстан өзүнүкүн сүйлөп, Казакстан өзүнүкүн сүйлөп, баарыбыз өзүбүздүкүн сүйлөп, меники ичинде отура берген болбойт да, уже болду кезек уже. Биз сүйлөшүп бүткүчөк суу жок калмай болду да. Мөңгүлөр эрип, суулардын баары агып кетти, уже эчтеке жок да. Аны жаагын күтүп калабыз да. Ошону бир менин оюмча бир чоң МИД тарабынан болобу, же суу ресурстары жана айыл чарба министрлиги болобу, бирөө бир площадка жасап бергилечи, Эленай. Чоңураак. Мына улуттук университет турат, башка университеттер бар, тет жакта Чолпон Атада чоң площадкалар турат. Организуйчу, эмне кылып билбейм мен, эмне кылып жүрөбүз, азыр баарыбыз кубалап, эт 700 сом болду деп. Эт ошо 700 сом болгону азыр эчтеке эмес. Эгер ошо кой суу ичпей, чөп жебей калса, чөп өспөй калса, биз 7000 сомдон алабыз. Аны только элита алып калат да, уже башкалар эт жебей калабыз. Фасолго өтүп кетебизби же? Кошумча айталы дедим. Мен кошумча айтайын деп, бул жерде жанагы маселе чыкпадыбы, эмнеге ушуга чейин мындай болуп келген, анда документтер жөнүндө. Анан эгер мындай карасак, кандай документтер болгон десек, мен айтар элем. 1999 жылы 2 закон кабыл алынды, 2 мыйзам. Экологиялык коопсуздук боюнча Кыргыз Республикасынын, анан экологиялык экспертиза деген. Ошол жерде эгер ошол закондорду карап чыксак, баары жазылып турат. Бирок ал 99 жыл кабыл алынган менен эң акыркы редакциясы мына былтыркы жылы 25-жылы болду да, 2020 жыл дагы бир редакциядан өттү. Эми ошол жерде бүт жазылып турат. Ошонун ичинде экологиялык маселе, экологиялык коопсуздук биринчи кезекте сууга байланышкан экен. Көрдүңүзбү? Сууга, абага, анан топуракка баарына кошо ала жүрүш керек да. Анан экспертизага келгенде ошол жерде адистерди даярдоо. Ким ошол мындай кыйынчылыктарды, жетишпегендикти анализдеп, тастыкта ошо өкмөткө айтып, жергиликтүү областтык, райондук башкаруу органдарына айта турган эксперттер барбы? Жок. Мына ошол закондор ошон үчүн азыр эми күчтүү иштеш керек. Биринчиден, экинчиден ошол закондор ошол Өзбекстандын, Казакстандын ушул окшогон мыйзамдары менен мындай шайкештикке алынып келиш керек да. Ошондо биз алар менен тил табышканга оңой болот. Ошондо алар менен биргеликте мына бизден агып чыккан сууларды
мындай жакшы ынтымактуу түрдө, сарамжалдуу түрдө пайдаланууга жол ачылат. Андан башка дагы мыйзамдар бар, мисалы органикалык өндүрүш, экологиялык мындай коопсуздук боюнча бир топ 4-5 ушундай мыйзамдар бар. Ошонун баарын азыр эми толуктоо киргизип, ошо биздин Орто Азия чөлкөмүндө бирге иштеп кете тургандай багытта кетишибиз керек да. Каны агай. Мен чыдай албай улам кол көтөрүп атам. Биздин улуттук мыйзамдарды алар тоготпойт. Кечирип коюңуз. Өзбекстанга, Казакстанга анын бирок жолу бар. Мен ошону айтайын деп атам. Жолу бар. Алып келип атты. Ал мыйзамдуу жолу бар. Ал парламенттер аралык ассоциациянын ошонун модельдик мыйзамдары. Мен бул жака келгендин алдында ошолорду карадым да. Бир дагы мыйзам кабыл алынбаптыр. СНГ боюнча дагы башка интеграциялык бирикмелер боюнча бир дагы модельдик мыйзам суу боюнча кабыл алынбаптыр. Бунун өзү кокустан эмес, буну атайлап жасап атышат. Биз 1000 мыйзам кабыл алсак дагы алар аны тоготпойт. Ошон үчүн Доктурбек Тотосатович бир абдан сонун идеяны айтты да, эки тараптуу сүйлөшүү. Менимче кечеги саммиттин жыйынтыгы боюнча ошол интеграциялык аракеттерибиз өзүнчө функцияны аткарыш керек. А бирок эң динамикалык, тез ишке ашуучу эки тараптык немелер болуш керек. Өзбекстан менен Кыргызстандын ортосунда, Казакстан менен Кыргызстандын ортосунда, Тажикстан менен да ошондой форматта кемпирабад суу сактагычын айла чекесинде ызы чуу дагы эле басыла элек. Эмне үчүн? Анткени кемпирабад суу сактагычы Андижан областын толугу менен сугарат. Биз ошону жасалма түрдө эле көчүрүп Казакстанга же Түркмөнстанга таңуулай албайбыз да. Андай нерселер эки мамлекеттин ортосундагы келишим менен гана эме болот. Ошон үчүн мен ушундай сунуш кылар элем. Менимче биздин парламент ошол межпарламентский ассамблеянын форматында модельдик мыйзамдарды, бизде сонун мыйзамдар бар, мына агай айтты азыр. Ошолорду жалпылап баарыбызга бирдей боло тургандай форматта алып чыгышыбыз керек да. Өзү негизги чатактардын баардыгы суу менен байланышып атканын эметип атабыз. Мына агай азык түлүк эмесин айтты, энергетика ыйланайындар. Азыр гидроэнергетика жетишпей калды. Керек болсо биздин Кыргызстанга да жетпей калышы мүмкүн. Бир аздан кийинчи. Атомдук электростанцияны Өзбекстан үчүн куруп атат. Казакстан үчүн куруп атат. Мен бул физик ядерщик катары мен буну жакшы билем, түшүнөм. А бирок аларга да суу керек да. Алардын реакторлорун муздатканга суу керек. Андан башка физикалык илимий метод жок. Реакторду баягындай муздатуугачы. Мына көрдүңүздөр, ошон үчүн суунун боюна куруп атышат. Казакстан экөөнү, бирин Кытайлар менен, бирин дагы кайсы мамлекет менен, Россия менен Өзбекстан. Росатом, Казак атом, Өзбек атом, эмне үчүн Кыргыз атом түзүлбөйт бизде департамент, кача агенттик. Биз дагы алдын ала көрүшүбүз керек да. Ошол нерселердин баардыгын кече президенттин сөзүнүн арасында кыпчылып айтылып атты. Ана мен таң калтырган нерсе, Бакыт мырза кече Астанадагы Кыргызстандын павильону. Адамдар очередке турушуп көрүп атышат Кыргызстандын павильонун. Эмне үчүн? Себеби электроника, наноэлектрониканын жетишкендиктери менен адам факторун азайтуу боюнча ошону баягы экологиялык проблема чечкенге, энергетикалык проблема чечкенге биз көрсөтүп атабыз. Демек, бизде бул маселе өнүгүп атыптыр да азыр. Адам факторун канчалык азайтсак, токтогул кезинде да коррупция болбойт. Попуск воды, орусча айтайынчы, ошондо түшүнүктүү болот. Анын баардыгын автоматташтырылып жасалма интеллект менен жасалат. Ушул жолго Месопотамиядагы Тигр, Эфрат дарыялары уже кирди. Кытай менен Индиянын ортосунда болуп атты, Пакистан менен Индиянын ортосунда согуш, ошондон чыгып атпайбы? Кимге канча суу эметип атат? Ошол маселелер менимче алдыда турат да. Мен дагы бир нерсени, убактыбыз азайып бараптыр, доктор агай. Дагы бир нерсени сиздерге суроо кылайын деп атам. Бизде негизги кадам ушул экономикалык, саясий эле кызматташтыктын негизинде чече турчу маселелер калдыбы же бакыйган 4 илимдин докторлору, профессорлору турасыздар, илимий изилдөөлөр дагы болушу керекпи? Сөзсүз илимий. Жетиштүүбү буга чейинки изилдөөлөр? Мен улап туруп эле айтылып аткан мысылды улап айткым келип атат. Кечөөкү биздин президенттин ошо Астанадагы саммитте акыркы 30 жылда бир да жетекчи айтпаган сөздү айтканынын өзү бул эрдик деп айткым келет.
окумуштуулардын, суучулдардын, гидрологдордун ушул көп жылдан бери айтып жүргөн сөзү айтылды да, ачык биринчи жолу. Экинчиси Кыргыз мамлекети жана жөндөн жөн айтылган жок, 38 миллиард биздин сууну агып чыгып аткан. Значит, Кыргыз мамлекетине убакыт келди, жана айтып аткан биздин экономический механизмдер или компенсационный механизмдер иштеш керек да, Кыргыз мамлекети суу ресурстарынан пайда көрүш керек. Ушуга алып келишибиз керек. Туура айтамбы? Анан үчүнчү, төртүнчүсү мына аяк жагында айтып кетти. Муну Тажикстанда да айткан 22 жылы, 23 жылы айткан, жанакы Бишкекте центр энергоэффективных и водосберегающих технологиянын бир центрин куралык деп айткан. Ошол ортого баарыбыз үчүн салалы деген. Муну кечөөдө айтылды. А мен ушуга кошумчалап айтат элем, что жанакы текст айтып баратканда айтып атпайбы, ысык көлгө куюп аткан жанакы жүздөгөн суунун бир жарымынан көбү жетпей калыптыр, суу дарыялардын суусу көлгө деп. Мен да ушуну айтылгым келип атат. Өткөн кылымдын аягында где-то 84-85 жылдарда ысык көлгө бир 101 тегерегинде дарыянын, кичинекей дарыяларды кошкондо суусу жетип аткан болсо, бүгүнкү күндө бир 30 тегерегиндеги эле дарыянын суусу көлгө жетип атат. Ошон үчүн көл жанагындай тезден азайып аткандыгы чын да. Анан ушул жерден биз ушул Арал деңизинин тагдырын кайра кайталабаш үчүн кайра ошол тиги Арал фондуна барабыз деп эле өзүбүздүн ысык көл фондун или ысык көлдү сактоо фондун дейбизби, ошого кошуп жана мөңгүлөрдү сактоо фонду дейбизби, ушунун үстүнөн иш алып барышыбыз керек. Өзүбүз республиканын ичинде. Агай, сизге кыскараак айтсаңыз. Кыска айтканда мына доктурбек Токтосарович айтып кетти. Сиз да суроо бербедиңизби азыр илимий изилдөө деп. Анан мен айтып кетет элем, жана суу ресурстары министрлиги бар да, постановление правительства бар. 2%-ын ошо министрликтин бюджетин берип тургула деген илимгечи. Бирок бүгүнкү күнү ал ишке ашпай атат да. Мына азыр түз эле айтып коеюн ошо министрликтерге. Бирөөсү дагы ошо 2%-ды жумшабайт. 1% жетмейт. 1% беришинчи ошо министрликтин. Анан ошолор заказ бериш керек да, айтыш керек да. Булар эмне болуп атат, окумуштар деп жүрө бербейчи. Кел, мына биз конкурс объявить еттик, катышкыла. Момда критерийибиз бар, илимий изилдөөбүз мынча 2 жылда бүтүп бериңиз деген бирдеке жазабай эле билбейт эмне болуп жүрөт. Бар изилдөөлөрдү, анан ошол отчетторду да жогору жакта окуган киши жок болуп атпайбы? Окуусу келбейт биринчи отчет. Эмнеге окуусу келбейт айтып берейинби? Анткени тияктан кат түштү, үстүдөн кат түштү, астыдан жалаба түштү, капталдан дагы бирдеке түштү, тиянан бирдеке түштү, ушу менен занятта. Бул эми болчу нерсе, күнүмкү нерсе да. Бирок мындай стратегиялык ойлонуш керек. Особенно азыркы суу ресурстары министрлигине атайын койсо, ушул суу саясатын, суу кодекси боюнча кээ бир нааразычылыктарыбыз бар. Көбүнчө нерседен нелер каралбай калган, эмнеге алар ошондой болуп кабыл алынып калган деген. Ушулардын баарын бир сыйра карап туруп анан биз деген бирөөнө мына кошулуп, тиги Казакстанга кошулуп, ошолордун закондоруна ылайыкташтырбайбыз, алар биздин закондорго ылайыкташтырыш керек. Анткени бизден суу алып атат. Суу башында биз турабыз. Агайлардын да пикирин угуп калалы. Кандай агай? Мен кыска эле айтайын, чынында илим ишин уюштуруу суу боюнча менимче бул интеграциялык мүнөздө болуш керек. Өзбекстан, Казакстан, Кыргызстан, Тажикстан, Түркмөнстан бешөө биригип менимче бир багыттуу илимий иштерди жасаш керек. Ансыз биз мына кризистен чыга албайбыз. Ар бирибиз ажалды өзүгө тарткандан эч нерсе чыкпайт. Албетте дүйнөлүк илимдин контекстинде караш керек. Бул боюнча мен дагы бир жолу айткым келет ушу фамилияны. Маматканов Дүйшан агайды. Эмди шейлестеп турат да, ушу кыйкырып жүрүп өлүп кетет окшойм деп. Мына көрдүңүзбү? Менимче bunday корифей окумуштуулар Казакстанда бар, Өзбекстанда бар, бардыгында бар. Ошол жагын баягы межпарламенттик ассамблея аркылуу болобу, же президенттердин меморандуму аркылуу болобу, менимче акча бөлүнүп жетишейлик деңгээлде. Акча бөлүнүп, менимче бир жаңы импульс талчок бериш керек да илим изилдөө институтуна. Ушуну айтайын дедим. Агай. Эми менин кошумча мындай да кыскача. Мындай кылыш керек, андай кылыш керек деп мына баарыбыз айтып чыктык. Эми ошону ким жасайт? Кайсы уюм жасайт? Ошону эми тактай турган учур келди. Туурабы? Мына суу проблемаларын изилдөө институту жалгыз болуп калды. Эми бул суунун тегерегинде ошол эле абанын бузулушу, климаттын өзгөрүшү, топурактын деградация болуп аткан ошонун баары байланыштуу да. Ошон үчүн менимче ошо
ар кайсы мисалы мөңгү деген уюм бар, ысык көлдү коргоо фонду бар. Ошолордун баары азыр биригиш керек да. Ошонун баары биригип туруп ушу суунун тегерегинде жакшы бир илимий изилдөө, илимий практикалык чарбалык бир уюм болсо, ошондо биз жанагы жаңыдан биздин президент айткан Кыргызстанда уюштуралуу деген ошо борборго накта мүчө боло алат. Рахмат. Келип бергендигиңиздерге чоң ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, Астанада өткөн кеңешмеден кийин суу ресурстарын сактап калуу, экологиялык проблемаларды жоюу, деги эле суунун азайышына кандай аракеттерди көрүшүбүз керек деген маселени талкууладык. Кийинки көрсөтүүлөрдөн жолугушканча саламатта туруңуздар.